Баарыбызга белгилүү болгондой эле Коопсуздук кеңешинин жыйынында биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал шарттарында ишкердик субъектилеринин ишмердүүлүгүн этап-этабы менен жандандыруу жөнүндө сунуш киргизген. Белгиленгендей, бул шартта экономикалык субъекттердин ишин жандандыруу планында объекттердин конкреттүү тизмеси, алардын кызматкерлеринин саны, иш убактысы жана кызматкерлерди жумуш орундарына жеткирүү ыкмасы так жана даана көрсөтүлүшү зарыл. Bir aydan aşık vaktin içinde bizim Respublikada diyerlik köpçülük yerlerde ekonomikanın köp tarmakları toktop, ekonomika bir top ziyan etiydi. Şoğa oylanıştı, geçeki Koopsuzluk Kengешinin çeçimine layık, hükümetin işlep çıkan planının ekonomikanın geri tarmakların etap-etapı menen şol jumuşka girgizүү, же болбосо иштөөгө уруксат берүү боюнча чечимдер кабыл алынды. Бул боюнча кайсыл тармактар işe giре турган болсо, мисалы үчүн мына 1-майдан баштап биринчи этабы, андан кийин 11-майдан баштап экинчи этабы, андан кийин 20-майдан баштап үчүнчү этап болуп, 3 этапка бөлүнүп кире турган болуп атат. Ушул жылдын 1-майынан тартып облустун ар бир район шаарында экономикалык ишмердүүлүктүн бир катар түрлөрүнө иштөөгө уруксат берилди. Алар өлкө боюнча иштелип чыккан жобонун негизинде коюлган талаптарды жана санитардык гигиеналык эрежелерди так сактоосу керек. Калкка тейлөө кызматтарын көрсөтүүчү бир катар мекемелер Лейлек районунда да ишке киргизилген. Алар учурда коюлган талаптарды так сактоо менен ишти баштаганын айтышат. Бүгүн 1-майдан баштап иштей баштадык, Кудайга шүгүр. Иш жакшы болуп атат. Мыйзам чегинде иштеп атабыз. Бардыгы патенти барлар иштеп атат. Антисептиктер бардыгы бар. Анын 2 адамдан алып атабыз, Кудайга шүгүр. 2 адамдан онан ашык адам албай атабыз. Ток 2 адам менен эле иштеп атабыз да, 2 адам алып эле иштеп атабыз да. Ошой Кудайга шүгүр жакшы эле болуп атат, башталды. Экономикалык ишмердүүлүктүн түрлөрүнүн ишке кирүүсү ишкерлер үчүн да, калктын калың катмары үчүн да пайдалуу болоору турган сөз. Анткени жашоо өз нугунда уланып жатат. Болгону талаптарды так сактап, эрежелерге жоопкерчиликтүү мамиле кылуубуз абзел. Каныша Яшимова, Бакытбек Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.